Грыжа же артроз ооруларында көпчүлүк учурда блокада кылдырып, ооруну басып коюшат. Буну кылбаган жакшы. Себеби блокадага көбүнчө новокаинден сырткары дагы гормоналдык препараттар, сертофан окшогон нерселер кошулат. Гормоналдык препараттардын бир зыяндуу жагы бар. Алар ошол жактагы кемирчектерди, тарамыштарды некротический изменения кылып, башкача айтканда, кыргызча сөз менен айтканда, акырын чиритип, өзгөрүүлөргө алып барып коет. Анын кесепетинде оору дагы күчөйт. Же болбосо сиздин денеңизде ошол муунуңузда же омурткаларыңыздын арасында артка кайтарылгыс болгон процесстер, өзгөрүүлөр пайда болуп калат. Ошондуктан сиздер гормоналдык блокада кылдырбай жүрүңүздөр. Грыжа чыгып калган болсо же артроз оорусун блокадасы жок болгон табигый өзүнүн клеткаларын регенерация кылып, өзүнүн клеткаларын калыбына келтирүү жолдору менен дарыланып, бул оорудан айыккандарыңыз туура болот.